Улуу атамекендик согуштун катышуучусу Зулумбай Балтабаевдин эрдиги элинин эсинде сакталып калды. Согуш ардагери 1941-жылы согушка аттанып, 5 жыл бою душмандын мизин кайтарууга салым кошкон. Согуштун ачуу үнүн, кыйынчылыктарын кыздарынын эсине салып, ар дайым тынч жашоонун кадырын билүүгө үйрөткөндүгүн эскеришет. Немистердин курчоосунда калганда, ошондо толук эч бошотулбастан туруп калган экен, ошо канча сутка дегенде. Анан ошо деңиздин үстү өлүккө толуп кеткен экен солдаттын өлүгүнө. Анан ошондо ошо аба күчтөрү самолеттор келип, анан кийин ошо ачып немистерди, фашисттерди кубалап, анан ошо деңизден чыгышкан экен, жол ачылган экен да. Ошону айтат эле. Экинчи жолу жарадар болгондо ошо немедеги документтери, госпиталдан берген документтери жоголуп кеткен экен. Атам бизге ошо согушта болгон кездерини айтар эле, кээде ыйлап, кээде токтолуп жүрүп айтат эле. Зулумбай Балтабаевдин көзү өтсө да, кызы анын эрдиги үчүн алган медальдарын сактап жүрөт. Согуш ардагери кан майданындагы октон улам жараат алып, анын запкысын көп жылдар бою тартып, 1980-жылы көз жумган. Мына ошо за взятие Берлинге барып 9-майда алган экен, ошо бошоткондо, Берлинди бошоткондо. Берлинге барганда бошоткондо Сталин өз колу менен тапшырган экен ошону. Анан кийин за освобождение Варшава дегени бар. Мына көп жыл жаткан үчүн мынандай болуп кетти да, муну немелери чыкпайт экен, мына неме да сандыкта жаткан да, эми бул көп жыл бою жатты да. За освобождение Варшава бар, Ленинградты бошотуудагысы бар эле. Согуш ардагердин артында 3 кызы калган. Элетели ардагердин эмгегин сыйлап, кадырлап, Зулумбай Балтабаевдин ысымын өчүрбөй, көчөгө атын ыйгарууну туура көрүшкөн. Атам ошо уулу жок, 3 эле кызбыз. Ошо уулунун жок болгону себептүү ошо айыл өкмөттөргө барып жүрүп, ошо бир көчөнүн атын койдурдук. Ошо аты өчүп кетпесин деп, уулу жок болсо дагы ошо эскерилип турсун ар дайым деп койдурдук. Эми ошону бул аксакалдын эмгегин баалап, муну жерде көчөнүн атын берген. Себеби ошол согушта катышкандардын эмгегин баалап, согушта ошо эркиндикти алып келгенден бирден бир ошо аксакалдарыбыз болгон да. Ошонун эсебинен ошо муну жерде аты берилген Зулумбай аксакалдын көчөгө. Ошо эмгегин акыбетинен берилген. Согуш ардагери Зулумбай Балтабаев Кара Суу районуна караштуу Жарооз айылынын тургуну болгон. Ветеран согуштук эмгеги үчүн бир нече медальдар менен сыйланган. Эске салсак, 9-май улуу жеңиш күнү катары белгиленип келет. Улуу атамекендик согуш жылдары фронтко 365 миң кыргызстандык жөнөтүлгөн. Алардын дээрлик 115 миңи үйүнө кайтып келген эмес. 73 адам Советтер Союзунун баатыры намына татыган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.